Өйтпайсың, мына Нарын обласы боюнча 5-6 тайганчы бар, ошо селекция кылган. Ошо биринен-бирине алышып, ошо кан кулап атканчы. Ошол даана өзүнүн төп келген жагын таппай атпайт ошол. Айтып атпаймынбы ошол. Экстерьерин тапсаң күлүктүгү келбей калып атат. Күлүктүгүн тапсаң жүрөгү, духу келбей калып атат. Ошол салбурунда ошол бизден улуу аксакалдар ошол эти көп жылдан бери келаткандар бизден бир 6-7 жыл болуп калды кошулганыбызга. Салбурунга. Таластык кыйын байкелер бар, чүйлүк байкелер бар, көлдүк байкелер бар, нарындык аксакалдар бар. Ошо баарыбыз ынтымакташып, ошо таза нукура тайганды таппай атабыз да. Бир 4 күндө бир салып турбасаң, жана буулугуп койго, кишиге кол салып үйөткан ошол да. Үндүк тоокту кырып үйөткан. Ошо буларды айтып атпаймынбы, ошо көп чыгарып, тренировка кылып, жапайы менен үй жандыкты ошол айырмасын билдир, андан кийин анан баягы билип уже айырмалап калгандан кийин анан кол салбай калат да. А так бир 10 күн буулукса эле бүттү булар. Кол салат койго, үндүк тоокко. Главное айтышыбыз, көп эмгек кылыш керек да, үйрөтүш керек, аябай ээрчитиш керек. Азыр мына чыргага чуркатып атабыз. Чыргага дагы ошол жүрөктү тайган чуркайт экен. Анан скорость керек экен. 1-2 жылдык эмгек керек тайганга. Күчүгүнөн багып, ошонун чучугун толтуруп, анан тарбиялап тайганда эле тентек болот. Үндүк тоокко кол салат, койго кол салат. Ошонун баарын акырын тарбиялап, тренировка кылдырып отуруп, бул жапайы жандык менен үй жандыктардын айырмасын билдириш керек да. Анан билгендейин анан кол салбай калат. А так буларда охотничий инстинкт бар да. Негизи ошо бир тайганга 2 жылдык эмгек керек ошону үйрөтүш үчүн. Ошону аябай тренировка кылып, чуркатып, жана ат сууткандай эле суутасың буларды эле.